Бишкекке катарлаш жайгашкан Сокулук району Чүй облусундагы ири административдик аймактардын бири. Учурда район боюнча 26 күндүзгө стационар ачылып, жергиликтүү тургундарга медициналык жардам көрсөтүүдө. Алардын бири Сокулуктагы Советский көчөсүндө жайгашкан 100 орундуу күндүзгү стационар. Бул мекеме жеке ишкер Уланбек Жусуповдун демилгесинин аракетинин аркасында ачылып ишке киргенине 8 күн болду. Бул аралыкта 300дөн ашык адамга медициналык жардам көрсөтүлүп, сакайып чыгышты. Күн сайын 250-300гө чейин бейтаптарды кабыл алууда. Демөөрчүлөрдүн колдоосунун аркасында дары-дармектер бекер берилип жатат. Бизде эч кандай бир жаманчылык болгон жок. Бүт жакшылык менен чыгып кетти. Биздин врачтарыбыз да аябай күчтүү профессионал, кыйын врачтар болгон үчүн бизде бүт жакшылык болду да, бүт ийгилик, жакшылык болду. Азыр бул жерде 13 концентратыбыз бар. Бизге бир эле концентратты мен өзүм акчам алган жокмун, эми адамдар да акча беришти, мындай. Ушул бизди ачып атабыз десек, жардам берели депчи. Врачтарга биздин формабыз жок да азыр бүгүнкү күнүчү. Уже формабыз түгөнүп бүттү. Кимден алсак деген ойлор кеткенде, анан биздин ушул карындашыбыз Чынара кол сунуп келип, мына азыр бизге жардам берип атат да. Формаларды бекер берип. Аярзат коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Мамажакыпова стационарга атайын коргонуучу кийимдер жана дары-дармектер менен жардам көрсөттү. Муну менен катар дарыгерлердин айлык маянасына да кошумча каражат бөлүп берүүнү колго алды. Мындай кырдаалда билбейм кандай адамдар жата алат. Мен өзүм үйдө бир 2-3 саат камалып отура албай атам да. Себеби ушунчалык телефон жарылып кетейин деп мына монтип звоноктор келип, монтип каттар келип турса, элдер көз жашын көлдөтүп атса, эч качан үйдө отуруш өтө мүмкүн эмес да мындай нерсеге. Мынакей бүгүн 100 кишилик Сокулуктагы обсервацияга бүгүн мына биздин алайлык туугандарыбыз ушинтип сонун кылып ачып отурушат. Анан бир гана алайлыктар эмес, баардык ушу ар бир айыл, ар бир район, ар бир жер өзүнүн жерин ушинтип колдосо, коргосо, биз мындай кырдаалдан Кыргызстан бат эле чыгып кетебиз деген жакшы ойлорубуз бар. Стационардан дарыланып, сакайып чыккандардын бири Абдижамил Токтосунов. Ал дене табы көтөрүлүп, дем алуусу кыйындаганда стационарга кайрылган учурда бейтаптын аал акыбалы жакшы. Уландын ушу ишканасына келип жерде лечение алып алдым. Капельница алдым. Алла кааласа шүгүр жакшы азыр. Жергиликтүү ооруканаларда орун жок. Стационарларга кайрылгандар арбын. Сокулук райондук администрациясынын өкүлү Токтобүбү Ракимбаеванын айтымында аймакта аал акыбалы оор. Бирок колдон келген аракеттер жасалып, күнү-түнү жарандарга жардам көрсөтүлүүдө. Бардык жерде ушундай жакшынакай элдер үчүн күндүзгү стационар ачып атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой азыр кырдаал оор болуп турат. Азыр көп түкүрсө көл болот дегендей элге ыраазымын. Биздин жаштарыбызга ыраазымын. Сокулук элинин аттуу баштуу эжелерибиз, байкелерибиз колдорун сунуп атышат. Сокулук районунда COVID-19 илдети менен күрөшүүдөгү негизги көйгөй дарылардын тартыштыгы. Бирок демилгелүү жергиликтүү жаштардын аракетинин аркасында бул маселе дагы чечилүүдө. Бул жерде келип аткан биздин Сокулук районунун тургундарына таппай жаткан дарыларын, жана биринчи кезектеги дарыларды, жанагы физраствор, шприц деген сыяктуу дарыларды алып келип бекер берип атабыз. Ал акчанын баардыгын ушул Сокулук районунун аттуу баштуу инсандары, андан сырткары колунан келген базарда иштеген жөнөкөй таксист инсандар ошонун баардыгынан чогултуп, элден элге жардам берип атабыз. Демөөрчүлөрдөн кыйын кырдаалда кайдыгер карабаган жарандарыбыздын аркасында стационарлар ачылып, ооруп жаткандарга жардам берилип жатканы жүрөктү жылытат.